Кыргызстан менен Өзбекстандын соода-экономикалык мамилеси жаңы баскычка көтөрүлгөнү турат. Бүгүн Өзбекстандан тышкы соода министри Жамшид Ходжаев баштаган 20дан ашуун өкүл келди. Алардын максаты эки өлкө ортосундагы алаканы жакшыртып, пайдалуу тармактар боюнча кызматташууга келишим түзүү. Кыргызстанда коңшуларды кызыктырчу сунуштар жетиштүү. Алсак экологиялык таза азыктар, эт, сүт азыктары, жашылча жемиштер жана кургатылган жемиштер. Былтыр өлкөдө 395 000 тонна эт өндүрүлгөн. Бирок аны сыртка экспорттоодо бир катар тоскоолдуктар бар. Жакынкы коңшулар менен бул багытта кызматташуу эки өлкөгө тең пайда алып келет. Бул үчүн эки тарап тең тоскоолдуктарды жоюуга кызыктар болууга тийиш. Биз кадам сайын эки тараптуу соодалашуудагы тоскоолдуктарды жоюуга жакындап баратабыз. 2017-жылы акциздик товарлардын санын кыскартып, айрым товарлардын ставкаларын төмөндөттүк. Ар жыл сайын биргелешип кызматташуу үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылууда. Андан тышкары Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушун тездетүү зарылдыгын белгилешти. Бул эки өлкөнүн тең кызыкчылыгына туура келет. Өз кезегинде Өзбекстан тарапта тоскоолдуктарды жоюуга кызыктар экенин билдирди. Өзбекстандын мамлекеттик уюмдары жана биздин министрлик экономикалык мамилелерде тоскоолдуктарды жоюуга даяр экенин билдирет. Эгерде мен өзүмдүн деңгээлимде чечүүгө кудуретим жетсе, маселе боюнча макулдашуу ишке ашышына бардык көмөгүмдү көрсөтөм. Эгерде маселелер министрлер кабинетинде же андан жогорку деңгээлде чечиле турган болсо, көпүрө түзүүгө даярмын. Бүгүнкү иш-чара жергиликтүү ишкерлер менен Өзбекстандан келген делегация өкүлдөрүнүн ортосунда байланыш түзүү максатында көздөгөн. Андыктан бир катар ишкерлер чакырылган. Кыргызстан бул жолу ушууга сунуштарды алдын ала даярдаган. Өзбекстанга биргелешкен 42 ишкана түзүү боюнча сунуш билдирди. Аларга кайра иштетүүчү ишканалар, курулуш материалдарын өндүрүүчү жана тигүү цехтери кирет. Ошондой эле кагаз продукцияларын өндүрүү, тоо металлургия тармагында кызматташуу сунуштары бар. Биздин максат бизнес өкүлдөрү биргелешкен рынокто эркиндикти жана камкордукту сезишине умтулуу. Өзбекстандан келген кесиптештерибиз Кыргызстандан барган бизнестин кызыкчылыгын колдойт деп ишенебиз. Биз да өз кезегинде өзбек инвесторлоруна колубуздан келишинче колдоо көрсөтүүгө даярбыз. Бизнес чөйрөсүн активдүү болуп, Өзбекстандын бизнес коомчулугу менен тыгыз кызматташууга чакырабыз. Иш-чарага ондогон жергиликтүү бизнесмендер келген. Айрымдары коңшу мамлекетке продукциясын сатуу үчүн өндүрүш ачууга ниеттенип, буга инвестор да таап коюшкан. Кореядан келген бул ишкер бизде тоок этин жана жумуртка өндүрүүгө кызыктар экен. Мен Кыргызстандын экономикасын өнүктүрүү үчүн келгем. Кыргызстандын бренди менен продукция өндүрүп, аны Өзбекстандын рыногуна алып чыгууну көздөп жатам. Силердин мамлекет мени экологиялык таза азыктарды өндүргөнү менен кызыктырды. Мен тоок жана жумуртка өндүрүүчү ишкана куруу үчүн макулдашканы келгем. Бүгүнкү иш-чара тууралуу угуп, өзбекстандык ишкерлер менен сүйлөшүп көрүүнү көздөп жатам. Иш-чаранын жүрүшүндө тараптар 4 документке кол коюшту. Ал айыл чарба техникаларын лизингке берүү жана банктар аралык кызматташуу боюнча документтер. Ошондой эле меймандар Бишкектен алыс эмес аймактардагы бир катар ишканаларга барып, алардын ишмердүүлүгү менен таанышышат. Мээрим Ташыбекова, Владимир Кулбалдиев, НТС.